Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бүтүрүүчү курстун студенттери. Мен Байымбетов Нурламбек Жумабаевич, ошол университеттин маалыматтык технологиялар борборунун директору. Бүгүн атайын сиздер үчүн ошол роликти даярдап атабыз. Бул роликтен силер мамлекеттик сынактын тесттерин кантип тапшырасыңар, онлайн режиминде кантип тапшырабыз, ошонун ирети, тартиби менен таанышып чыгабыз. Кандай талаптар болот, канткенде тести үзгүлтүккө учуратпастан ийгиликтүү тапшырып алабыз. Мына ушулар боюнча толук маалымат берип кетем. Ар бир бүтүрүүчү адистиктер боюнча техникалык катчылар дайындалган. Атайын WhatsApp группалар түзүлгөн өзүнчө. Сиздер ошол WhatsApp группаларда уже катталган болушуңар керек. Катталып атасыздар, ошол WhatsApp группада сөз түрдө болушуңуздар керек. Ошол жерден сиздер керектүү маалыматтарды алып турасыздар, графиктерди, качан болот, кандай болот, мына ошол байланыш каражаты катары ошол WhatsApp группалар колдонулат. Мен эми ушул мамлекеттик сынак тапшыруу боюнча жалпы маалымат менен тааныштырып кетейин. Графиктер жөнөтүлсө керек, жөнөтүлбөсө эми жөнөтүлөт. Ошол графикте көрсөтүлгөн күнү сиздер Кыргызстандын убагы боюнча 9-дан 11-ге чейин катталуудан өтөсүздөр. Катталуу Zoom конференция режиминде болот. Ошондуктан баарыңыздарда, телефондордуңарда, эгерде компьютерден тапшырсаңар, компьютерде Zoom программасы орнотулуп иштеп турган болуш керек. Zoom'дун ссылкасы силерге жөнөтүлөт, ошол WhatsApp группалардан алдын ала. Ошол көрсөтүлгөн мөөнөттө, башкача айтканда саат 9-дан баштап Zoom'га кириңиздер. Zoom'да эмне катталуу кандай тартипте жүрөт? Кирип атканда сиздер аты жөнүңөрдү, фамилияңарды, атыңарды жазып, анан Zoom'га кириңиздер. Ошол жерде атыңар, фамилияңар жазылып туруш керек. Ошондой эле группаны да жазып коебуз. Ошо ар ким бух болсо бух, юристтер болсо юр группасынын атын жазып коюш керек. Андан кийин ошол кирген тартибиңерге ылайык техникалык катчылар бирден чакырып, ошол Zoom'дан силерди каттоодон өткөрөт. Каттоодон өтүү деген бул өзүңөрдүн өзүңөрдү көрсөтөсүңөр, андан кийин паспортту көрсөтөсүңөр, башкача айтканда силердин өздүгүңөр такталат. Бул идентификация учурунда ошол баардык комиссиянын мүчөлөрү көрүп отурушат. Демек 11-ге чейин биз катталуудан өтөбүз. Ошол эле мезгилде катталуудан өткөндөн кийин ар бир студент үчүн техникалык катчы жеке ар бирине өзүнө WhatsApp'тан паролдорун жөнөтөт, логин паролдорун. Логиндериңер мурункудай эле кала берет, бирок логиндер да жөнөтүлөт. Ошол пароль аркылуу сиздер тестке, мамлекеттик сынактын тестине кире аласыздар. Пароль, логинди катасыз, туура англис тамгасы менен берилсе, англис тамгасында, латын тамгалары менен, орусча болсо орус алфавитинин тамгалары менен жазып кириш керек. Точка бүтүр ашыкча коюлса дагы, бош орун калып кетсе дагы, бул ката деп сиздер тестке кире албайсыздар. Ошон үчүн логин паролду туура так жазганга аракет кылыңыздар. Мен азыр эми силерге ошол тестке кантип киребиз, кандай болот? Буга чейин сиздер тест тапшырып жүргөнсүңөр. Ошентсе да мен бир жолу дагы тактап көрсөтүп берейин. Мен азыр мына ошону көрсөтөм. Сиздер биздин ошол тест тапшырыш үчүн кайсы бир браузерди иштетиш керек. Google'ду иштетесиңерби, Chrome'ду иштетесиңерби, кайсы бирөөнү иштетесиңер. Андан кийин мына бул адрестик сап деп турат, көрүп атасыздар эң жогору жакта. Поиск деген сапка жазбаңыздар. Мына могул жерге эмес, биз мына могул жерге адрестик сапчага биздин сайттын, AVM порталдын атын жазабыз. Англис тамгасы менен англисче AVN мына жазылып турат .mnu.kg. Бул дагы жөнөтүлөт. Мына азыр деле көрүп атасыздар, ушуну көңүл коюп, толук аягына чейин көрүңүздөр. Так, андан кийин энтерди басабыз. Биздин ошол окуу порталыбыз мына экранга чыкты. Бул жерде ошол окуу процесси, студенттердин онлайн окуусун уюштурууга керек болгон бардык программалар ушул жерде жайгаштырылган. Ушул жерден окуу процесси жүргүзүлөт. Биз тест тапшырыш үчүн, мамлекеттик сынактын тестин тапшырыш үчүн баягы буга чейин
сессия тапшырганда эле тестирование деген кнопканы басып ошол бөлүмгө киребиз. Мына мен кирдим. Мен эми силерге азыр ошол тестти бир студенттин мисалына көрсөтүп берейин. Кантип тапшырабыз, кандай тартипте болот. Мен азыр демек англисче жазабыз. Логин англисче экен. Бух Z мен бир ошол студенттин мисалында силерге көрсөтүп берем. Вход деп анакей жаздык. Эми мына экранга ошол биз тапшыра турган тесттер чыкты. Сиздер үчүн бир гана тест чыгат. Ошону эсиңизге салалы. Сиздерге комплексный междисциплинарный государственный экзамен же болсо государственный экзамен по специальным дисциплинам деп чыгат. Бул юристтер үчүн. Ал эми финансы жана бух группалар үчүн мына экранда көрүп тургандай мындай могул нерсе чыгат. Так. Андан кийин демек сиздер могул начать тест деген кнопканы басышыңар керек. Мен баспайм, себеби бул уже кайсы бир студенттин ошол тести болуп калат. Мына экранда көрүп турган студенттин. Вот ушуну бассаңар тест башталат. Тест башталгандан баштап сиздерге 1 саат убакыт берилет. 50 суроодон турат. Ошо 50 суроого 1 сааттын ичинде жооп беришибиз керек. Демек, эгерде 9-дан 11-ге чейин бизде катталуу жүрөт ошол Zoom программасында. Ошондой эле логиндер берилет ошол 11-ге чейин. 11-ден баштап 2 саат сиздерге тестке кирүү мүмкүндүгү бар. Башкача айтканда 1-ге чейин биз тестке кирсек болот. Киргенден баштап 1 саат берилет, анан ошонун аягында жыйынтык бааңар чыгат, жыйынтык балыңар экранга да чыгат, и бул жактагы базага да түшөт. Ошол силердин ошол мамлекеттик сынактан алган балыңар бааңар болот. Демек, мынакей көрдүңөр, мындай нерсе чыгат экен. Эми мен бир тесттин өзү кандай тартипте болот, аны деле көрсөтүп коеюн. Бул мынакей мамлекеттик сынак эмес, мен жөнөкөй атайын бир экзаменине кирип коеюн. Кандай болот экен силерге көрсөтүш үчүн. Бул студент чочубасын, бул маалыматы сакталган, бул ушул сиздерге демонстрация иретинде гана көрсөтүлүп атат. Так, мына могул жерде силер үчүн 1 саат берилет. Бул жерде билесиздер, тестке, бул баягы обычный тесттерге бизде азыраак убакыт берилген. Мынакей 20, бул жерде 30 суроо турат. Мынакей каалаган суроого өтүп, эгерде оор суроо болсо, улам кийинкисине өтүп жооп бере берсеңер болот. Мисалы үчүн мынакей жооп берип койдук бирөөсүнө. Жооп берүү ошол эме аркылуу болот экен да, мына эмне деп коет? Ошол кнопканы басуу аркылуу болот. Каалаган жагына өтүп кете бересиңер мынакей. Каалаган суроого барып, ошол жообун тандап, мисалы мен эми мисал иретинде жөн эле тандап атам. А сиздер ойлонуп, окуп чыгып тандайсыздар. Бүткөндөн кийин, эгерде эрте бүтсөңүздөр, завершить тестти басып коесуздар. Эгерде бүтпөй туруп бассам, мынакей караңыздар. Сиздерди тесттен чыгарбайт. Суроолорго жооп бер деп атат. Эгерде сиздер 1 сааттан көп туруп калсаңар, автоматтык түрдө тест аяктайт. Силер ушуга чейинки жооп берген балдарыңар базага дагы түшөт, и экранга дагы ошол балыңар чыгат. Ошондуктан бир убакытты кара, ошол убакытты экономдуу пайдаланып, ошону тапшырганга аракет кылыңыздар. Анан мына ушинтип тестти тапшырсак болот экен. Бүткөндөн кийин мен анда азыр ошол тапшырып бүтө берейин. Мисал иретинде мисал үчүн. Көрдүңүздөрбү, ошол компьютерде тапшырсаңыздар сиздерге ыңгайлуу болот. Ошол телефонго караганда. Анан дагы бир эскертип кетчү нерсе, сиздер тест тапшырып атканда
телефондон келген звонокторго жооп бербеңиздер. Интернет үзгүлтүккө учурайт дагы тесттен чыгып кайра кире албай калышыңар мүмкүн. Ошол телефондогу башка бардык вкладкаларды интернеттеги сайттарды жаап, телефондо жалаң гана ушул тесттин программасы бул биздин AVN портал гана иштеп туруш керек. Единица силерде ошол бирдик болуш керек, мегабайттар интернеттен. Телефондор зарядка жетиштүү болуш керек. Эгерде телефонуңар өчүп калса да тесттен чыгып кетесиңер, кайрадан кирүүгө мүмкүн болбой калат. Бирдиңер, анан байланыш дагы жакшы болуш керек. Ушуну эске алгыла. Байланыш жакшы жерде өзүңөргө керектүү ыңгайлуу шартты түзүп алгыла. Тынчтык болуп, интернеттин сигналы жакшы болуп, бирдик жетиштүү болуп, зарядкаланган болуп турушу керек. Дагы бир жолу эскертем, компьютерден тапшыруу бул бир топ ыңгайлуу болот. Ошол эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, компьютерден тапшырсаңыздар жакшы болот. Анан мен силерге сунуш айтат элем. Эки телефон болсун, баягы эгерде бир проблема болсо, сиздер баягы тест тапшырып аткан телефондон байланышка чыкпастан, ошол экинчи телефон менен байланышка чыгып, байланышка кимге чыгасыздар? Ошол техникалык катчылардын WhatsApp группалары аркылуу өзүңөрдө болгон проблеманы кире албай атам, же болсо катып калды, же бир кандай бир техникалык жактан бир нерсе болсо, ошону кабарлап айтасыздар. Анан проблема болгон учурда скриншот алыңыздар. Ошол эмне болгон биз билишибиз керек. Кандай проблема болуп атат, кантип чечүүнүн жолун көрүш үчүн бизге ошол скриншот болсо, бизге тез силердин катаңарды ошол проблемаларды чечкенге мүмкүндүк болот. Анда ушундай тартипте тест тапшырабыз. Мына ушул роликти көрүп, барыңыздар таанышып чыгыңыздар. Ал эми калган дагы бир маселелер болсо, ошол техникалык катчыларга кайрыласыздар. Андан сырткары биз ошол мамлекеттик сынактын астында атайын Zoom конференция өтөбүз. Силерге дагы бар сурооңор болсо, сурооңорду бересиңер. Ушул бүгүндөн баштап жөнөтүлөт Zoom ссылка. Ошол бардык студенттер кириңиздер. Ар бир группага отдельно өтөбүз, ар бир адистиктерге. Ошол жерден сурооңорду бергиле. Тактай турган маселелер болсо, ошол жерден тактап айтып аласыздар. Ошол WhatsApp группаларды карап турсаңыздар, бизде жакында силерге ссылка барат. Ошол ссылка менен кирип, мен эми ошол силердин шартыңарга карап туруп, ушу кечирээк жумуш мезгилинен кийин ошол Zoom конференциясын баштайбыз. Сөз кирип, дагы түшүнбөгөн суроолор болсо сурагыла, графиктер менен таанышкыла. Андан сырткары, билесиңер, Келбил деген программага кирсеңер, ошол жерден дагы керектүү маалыматтарды алып турасыңар. Болбосо WhatsApp группа аркылуу ошол жөнөтүп, техникалык катчылар аркылуу маалыматтар жөнөтөбүз. Анда ушул мамлекеттик сынакты ийгиликтүү тапшырып алыңыздар. Ушул ролигибиз анда аяктады. Саламатта калыңыздар.